Илим жана зикир. Илим 14. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям айтат: Менин мечитиме жакшы нерсе, башкача айтканда, илим үйрөнөм, же бирөөгө үйрөтөм деген ниет менен келген киши Алла жолунда казатта жүргөн киши сымал. Башкача айтканда, бир деңгээлде сооптору бирдей. Ал эми мечитке башка нерсе үчүн келген киши башкалардын буюм теримине көз арткан киши сымал. Башкача айтканда, бир деңгээлде. Башкалардын буюм теримине көз артып карагандан эч кандай пайда жок. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям айтат: Менин мечитиме жакшы нерсе, башкача айтканда, илим үйрөнөм, же бирөөгө үйрөтөм деген ниет менен келген киши Алла жолунда казатта жүргөн киши сымал. Башкача айтканда, бир деңгээлде сооптору бирдей. Ал эми мечитке башка нерсе үчүн келген киши башкалардын буюм теримине көз арткан киши сымал. Башкача айтканда, бир деңгээлде. Башкалардын буюм теримине көз артып карагандан эч кандай пайда жок. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям айтат: Менин мечитиме жакшы нерсе, башкача айтканда, илим үйрөнөм, же бирөөгө үйрөтөм деген ниет менен келген киши Алла жолунда казатта жүргөн киши сымал. Башкача айтканда, бир деңгээлде сооптору бирдей. Ал эми мечитке башка нерсе үчүн келген киши башкалардын буюм теримине көз арткан киши сымал. Башкача айтканда, бир деңгээлде. Башкалардын буюм теримине көз артып карагандан эч кандай пайда жок. Ибну Мажа. Пайдасы. Хадисте айтылган фазилет нерсе мечиттердин баарына тийиштүү. Анткени баардык мечит пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине түспөлдөшүп салынган.